Kımbattуу elim, jurtum. Mына жерге чогулушубуздун себеби неме жогоруда кемпирабад тууралуу неме кайрылуубузду жазган немебизди айтып кеттим. Мен аларды кайталагым келбейт. Мен кечеги эле мына Мадмаров тууралуу парламентте болгон немени айткым келип атат. Шунчалык немем кайнап, мага окшогон энелер, мага окшогон канча деген неме Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочулар. Мен неме УКМКнын немеси Камчыбек Ташиев мынатып кол көтөрүлүп кетет экен. Менин да колумду сындырып койбо. Менен ала турган дипломум деле жок. Мен бир катардагы пенсионермин. Сен ушу интеллигент болуп неме кылып туруп, сен сүйлөбө, колуңду сындырам деген бул вообще интеллигент адамга жарашпайт. Сенин ордуң ал жер эмес экен. Сен эмчесте иштеп жүрдүң эле, ошо табияттын немесине кырсыгы болгон жерге эле барып жүрчү адам экенсиң. Андай болуп неме кылып сүйлөбөш керек. Биз Адахан Мадмаровду канча деген добушубуз менен колдоп неме кылганбыз. Ал Адахан Мадмаров Конституциянын гаранты катары неме кылабыз. Ушунча адамдын добушу менен биздин үнүбүздү, биздин талабыбызды жеткизет деп ошо кишини шайлаганбыз. Анан кийин онун элдин немелерин айтып койсо, колу сындырам, бир келди куршапка келип, немеңди жанчыйын деп да бир жерге айткан, тилиңди жулам дейт. Сен кимсиң, тил жуугуч болуп, кол сындыргыч болуп. Адахан Мадмаров Куда кааласа президент кылабыз. Сен Садыр Жапаровду неме дебедиң беле? Президент кылам деп. Кудай буйруса ошол убакта келет. Камчыбек Ташиевич камчы деп кайрыл. Ана сага камчы дебей, ана не деп кайрылыш керек? Атты барды, ошо атын айтат да. Бүгүнкү 11-июнга жолугушууну уюштурганыбыздын бир себеби болгон. Биз эл өзүбүздүн талабыбызды 900 адамдан турган адамдын колу менен бекитип, парламентке биринде барып тапшырганбыз. Ошондон бери көп эл айтып атат, эмнеге курчаттыктар чыкпай атат, эмнеге курчаттыктар унчукпай отурат үйүндө башын катып деген сөз болду. Биз колдон келишинче адамдарга ушундай бир маалымат берип, сабырдуу болгула, туруп тургула деп ушул күнгө келдик. Мындай кылганыбыздын себеби эмне болду? Биздин арыз мыйзам чегинде 10 күндүн ичинде каралыш керек эле. Каралбай, жанагы биздин өкүлүбүз Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадмаров убакыт сураса дагы ошол убакыт бербей койду. Андан башка биз ошол эле кайрылууну Өзгөн районунан депутат болуп барган Улукбек Ормоновго жөнөткөнбүз. Сатыбалды Элмырза Сатыбалдиевге жөнөткөнбүз. Алар бир ооз кошуп койгон жок. Эми мындан чыкты, мына бүгүн эмне кылышыбызды билбей, мына бүгүн азыр арманыбызды айтсак болот. Биздин айтарыбыз ушакка киришпей, эмоцияга алдырбай, бийликтен жакшы кабарды угуп алып туруп, андан кийин баштайлы дегенбиз. Бардыгыбыздын оюбуз бир гана, биздин жерибиз болгон кереметтүү ушу Кемпирабад суу сактагычын сактап калуу болгон максатыбыз. Элдин ушагына кирбейли деп кайрылганбыз. Ошол нерсеге жакшы көңүл бурбай, бизди бул Өзгөн районунун Өзгөн районунун эмес, жалпы түштүк райондорунун өкүлдөрүнө силер кимсиңер деген мааниде көңүл да бурбай, бүгүнкү күнгө чейин жооп бербегенден кийин бизде ушундай ой пайда болуп атат. Бул эл силер кимсиңер, силерди чечип коебуз деп. Биз ушуга каршы болуп атабыз. Эми мындан ары дагы бул боюнча көп чогулуу болот деп ойлойм. Кемпирабадтын сатылып кетишине, берилип кетишине, элди көңүлгө албай ушундай чечим кабыл алган бийликтүүлөрүнө, айрыкча президентке жанагы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге катуу талаптарды коюу менен бирге мындай жолго барбашыны биз талап кылабыз. Анткени биз ушуга толук укугубуз бар. Себеби биз аз эмес да 900 адам кол коюп туруп жөнөткөн кайрылууну такыр көңүл бурбай койсо, бизде кандай башка айла жок. Ушуну жалпы элге жеткиришибиз керек. Эл менен кошо чыгып ушуну өтүп кетпешине биз каршы турушубуз керек. Угандар. Ошол бүгүнкү маалымат каражаттарынан мен угуп атам.
Karadağ'da 60 gektar yerimizni kim verdi dep taң kalып oturuşat. 60 gektar emas, bu yerde 6000 gektar yer ötüp ketadi, hiç kim unutpay oturат. Şu boydan emin tuğanlar har biriңер өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар, ошон менен ошого жарашадан мамилени жасаса. Урматтуу түз эфир көрүүчүлөр, бул кайрылууда өзүңүздөр баамдагандай кемпир абад маселесин дагы маселеси боюнча кат дагы жибергенбиз. Ал катта биздин эмне жооптор келе элек. Кемпир абадтын өтүп кетүүсүнө жол бербейбиз, ал үчүн дагы мындай жыйындар көп болот деген сөздөрдү айтышууда. Бүгүнкү кайрылуубуз журт башы болгон урматтуу президентибизге болмокчу. Биздин үнүбүздү парламентте биздин шайлаган инсаныбызды сүйлөтпөстөн, убакыт бербестен, үнүбүздү карап бере турган кишилерге сүйлөтпөй убакыт бербегендиги үчүн биз эл ушул жерге чогулуп кайрылып отурабыз. Урматтуу президент, сизден сураныч. Мына биздин кемпир абадтын маселесин толук түрдө өзүбүздүн Кыргызстандын пайдасына чечилүүсүнө кайдыгер карабаңыз. Биздин бир карыш жерибиздин дагы өзгө элге өтүп кетүүсүнө биз каршыбыз. Биз өзүбүз шайлап 25 000 голос алып барган депутатты колун сындырып, өзү каалагандай бийлигин жүргүзө турган УКМКнын башчысына биз каршыбыз. Негизгиси мына ушундай басымдарды жасап биздин үнүбүздү укпай жаткандарга айтарым, эл сиздерди шайлап барды ошол жерге. Ошол жерде отурган 90-ыңыз дагы биздин лидердей болуп элдин үнүн алып чыгыңыздар. Мамлекетибиздин бир карыш жерин дагы бербеңиздер. Сиздерден сураныч, өкүлдөрү. Сиздерге да кайрылам. Ошол жерде үнүңүздөрдү катпай, бир гана Адахамга керек эмес, Кыргызстан. Сиздерге да керек. Ошол нерсени сиздерге да кайрылып, мына 1000 кишинен колу коюлган биздин арызыбызды карап бериңиздер. Сиздерге дагы ушул арызыбызды мына ушул кайрылуу менен жасадык деп эсептеңиздер. Сиздер дагы ушул үнүбүздү алып чыгып, мекенибиздин бир карыш жерин дагы өзгө элге бербеңиздер. Сиздерден сураныч, өзүбүздүн пайдабызга чечип бериңиздер. Эч кандай биздин эл шайлап барган өкүлдөрдү басым жасоого эч кимдин укугу жок. Өз кызмат ордунан пайдаланууга УКМКнын башчысынын да укугу жок. Биздин үнүбүздү алып чыккан ар бир депутатты коргоо алганга өзүнүн шайлоочулары даяр. Туура. Туурабы элим? Мына кандайган элибиз менен сиздерге кайрылып жатабыз. Урматтуу депутаттар, көзүңүздөрдү ачыңыздар. Мамлекет бирөө гана. Бийликтен эч кандай коркпоңуздар. Бийлик сиздер бар үчүн бийлик, эл бар үчүн бийлик алар. Элдин үнүн угуш керек алар. Эл жок жерде эч кандай бийлик дагы жок, эч кандай мамлекет дагы жок. Ошон үчүн биздин үнүбүздү угууга милдеттүү деп билемин. Урматтуу президент, эл атасы болгонуңуздан кийин бардыгына өзүңүз тегиз карап чечип бересиз деген үмүттөбүз. Биз түштүк эли сизден үмүт кылып калабыз. УКМКнын төрагасы мына көрүп атасыздар, дайым депутаттарга басым жасап атат. Биз ал кишини алмаштырып, башка инсанды коюңузду талап кылабыз. Кечирим сурасын керек. Ал айтасыз дагы. Сиз дагы биядан туруп. Саламатсыздарбы? Урматтуу ушу бийлик өкүлдөрү, биз эмне үчүн келип атабыз? Азыр ушу сиздерге бир кайрылуу жасайлы деген ой максат менен ушу Куршап эли, жалпы Өзгөн эли чогулуп отурабыз. Эмне дейбиз эми? Баягы
Жакшы жигит эл камын ойлойт, жаман жигит өз камын ойлойт дейт. Сиздерден өтө чоң үмүтүбүз чоң эле. Ушу мамлекетте өнүккөн мамлекеттердин катарына кошот деген ой тилек менен ушундай бир шайлоолорду жапатырмак баардыгыбыз шайладык элек сиздерди. Эми азыркы жүргүзгөн саясатыңыздарга биз түп тамыры менен каршы болуп атабыз. Бул эмне деген маскарачылык болуп атат. Мына көрүңүздөр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге ушундай бир жакшы ишеним болду эле. Эми карасаңыз эмне деген эми сиз өзүңүз айттыңыз элеңиз. Мага 6 ай убакыт бергиле деп, 6 ай дагы эмес, 2 ай убакыт бергиле деген ушундай бир жакшы сөздөрүңүз бар эле. Азыр эми ошолордун бирөөсү да жок болуп атат. Мындай кылганыңыздар өтө туура эмес. Баягы жакшы жигит дейт, малын сатат, элин катат дейт. Жаман жигит элин сатат, малын катат дейт. Куд ошондой деңгээлде болуп атат. Сиздерди мына караңыздар эми. Урматтуу Камчыбек Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич, мына сиздин бул кылган жоруктарыңызга да элдин баардыгы нааразычылык билдирип атат. Сиз эч качан мындай мойну жоондук менен же болбосо бир ушундай коркутуу үркүтүү менен элди эч качан алдыга сүрөп кете албайсыз. Биз толук ишенип калдык сизге. Баягы билимдүү болсоң бийиксиң, билимсиз болсоң кийисиң дейт. Өңүң суук болсо да сөзүң жылуу болсун дейт. Сизди ушундай жогорку кеңеште ушундай сөздөрдү айтканыңыздарга биз абдан капа болдук. Өтө туура эмес сөз сүйлөп атасыз. Бул сиздин ушундай сүйлөй турган деңгээлиңиз эмес эле. Анан эми биз кече жакында дагы ушу кайрылуу жасадык. Бир 900 адамдан жогору адамдар ушундай бир жакшы сиздерге жогорку кеңешке кайрылуу жасадык элек. Ушу компровод маселеси боюнча. Айланайын ушу сиз өзүңүз айттыңыз элеңиз. 1 метр дагы жер берилбейт деп. Эми бул жең ичинен азыр угуп атабыз ушундай эл алдында ушундай эл ичинде кептер угулуп атат. Жең ичинен ушундай берилип кетти деп. Ошол боюнча ушул жогорку кеңешке биз кайрылуу жасаганбыз. Ошол боюнча маселени көтөрүп, эл алдына алып чыгышыңыздарды талап кылабыз. Айланайын келиңиздер. Баягы ач тоюнат, сук тоюнбайт дейт. Өлсөк бардыгыбыз 2 метр жерге барат экенбиз. Омур Хаямдын бир жакшы ыры бар. Миң түркүн оокатынан бектинбайдын дейт. Ширелүү өзүң тапкан арпананың. Ачка жүр кешигин ичип күн көргүчө колунда бийлиги бар акмактардын дейт. Келиңиздер өлүп баратсак да чындыкты сүйлөйлүчү. Эмне дейбиз эми? Ушундай ошол жерде ушундай Адахан Кимсанбаевичти көз көрүнө эле ушундай жамандаганга бул туура эмес. Биз түк каршыбыз ушундай нерселерге. Анан мына сөз тармакта ушундай жалган жалаларга эч качан чек кое албайсыздар. Эмне үчүн чек кое албайсыздар ушуларга? Айланайындар, бийлик 100% сиздердин колуңуздарга өттү. Бийликти өткөзүп алып ушундай терс көрүнүштөргө барганыңыздар бул туура эмес. Келиңиздер ушул боюнча элдин маселесин, элдин кайрылуусуна жооп кайтарып бериңиздер. Биз сиздерден ушуну талап кылабыз. Келиңиздер ошо мамлекетти өнүктүрүп, ушундай бир жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарына кошпойсуздар. Качанга чейин ушундай болобуз? Мына мамлекетти көрүп атабыз. Өнүп өскөнүн ордуна кайрап аркага кетип атабыз. Эч кандай жылыш жок. Баягы кыргызда жакшы сөз бар. Жигиттин сөзү өлгүчө өзү өлсүн дейт. Айланайындар, кан бир сүйлөш керек. 2 сүйлөгөн кан элине бүлүк салат дейт. Мына ошондой болуп атпайбы? Карабайсыздарбы эми? Качан өнүгөбүз? Мына кымбатчылык күндөн күн санап өсүп атат. Ушунча эл нааразычылыгын билдирип атат. Соц тармактарда көрүп атасыздар. Бүт сиздерге болгон нааразычылыктардын бардыгы соц тармактар жайнап кетти го. Келбейсиздерби эми ушул бир мамлекетти өнүктүрүүгө салымыңыздарды кошпойсуздарбы? Мен ушуну талап кылат элем. Ушу компровод маселеси боюнча дагы эртеңки күнү жогорку кеңеште көтөрүп, ошо элдин талабын ачык элдин алдына айтып, ушу жооп берип коюшуңуздарды мен суранам сиздерден. Айрыкча мына сөз сүйлөп кетти Камчыбек Ташиевдин ушул жерде турган 3000-4000 адамдын алдында сөз берген да өзү
ушул жерден бардыгыбызга угуза жаңылыктар бардыгы сол тармактарда, интернеттерде кеңири жайылган. Эми ушул сөздү элдин астына айтып, кемпирабад болду, эл чечти болду, калды деп туруп, экинчи бетин, экинчи жүзүн көрсөтүп атат азыр ушул тапта да. Бул эки жүздүү болбош керек. Андан кийин анысын дагы мейли биз чыдайлы. Эми балким ага башка күчтөр да таасир этип аткандыр. Но биз бир нерсесине там бердик да, азыр ушул ойлонуп турган, быжалат болуп турган учурубуз. Бул сөздү аксакалдар келип айтса болмогула. Эми бул жерде тилекке каршы ошо аксакалдар жок. Ошон үчүн мен айтууга ошо аргасыз болуп атам да. Камчыбек Ташиев мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы болуп туруп, жалпы элдин коопсуздугун, бүтүндүгүн сактабай, кайра тескерисинче Жалал-Абадта жанагы спортсмен балдарды топтоп алып туруп, уран кыктырып, элди коркутам деген ою болсо, анда терең адашат. Кыргыз бир кан көргөнгө чейин Кудай бетин ары кылсын, андай болбосун. Мындай кыйкырыктарды биз мына Чеченстанда көрүп атабыз. Ахмат Сила деп атат. Украинада бендералары кайкырыгын көрүп атабыз. Слава Украина деп. Анын арты эмне болуп атат? Анын арты кандар төгүлүп атат. Биз каалабайбыз ошондой кан төгүлүштү. Чыныгы алиге улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы болсо, Кемпирабадыбызды ордуна коюп койсун, эл тынч отурган элди өзүнүн ыктыярына койсун. Биз тынч жашагыбыз келет. Биз тынч жашайбыз деп өзүбүздүн жерди берип коюп, ошонун эсебинен биз отургубуз келбейт. Биз кереметтей болгон жерибизди бергибиз келбейт. Ошон үчүн бизди коркутам деп, үркүтөм деп, басып коюп, жерибизди берип коем деген бул терең адашат. Эртең ошого керек болсо, элдер ушу бир бетин ары калсын, андай болбосун. Кокус бир кан төгүлүп кетсе, бул жерде араздашуу болуп кетсе, анын арты жакшылык менен бүтпөйт. Буну эскертип коеюн. Менимче баардыгын колдош керек. Ура!